Бишкек шаарындагы мыйзамсыз курулуштарды жоюу иштери уланууда. Бүгүн экологиялык техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын өкүлдөрү суу өтүүчү каналдардын жанында курулган мыйзамсыз объектилерге рейд жүргүздү. Кабарчыбыз Айжан Омолдошова теманы улантат. Экологиялык техникалык коопсуздук боюнча инспекциясына Чоң Чүй каналынын батыш тарабындагы суунун жээги белгисиз тараптарга берилип кеткени тууралуу атайын кат келип түшкөн. Бул боюнча текшерүү жүргөн учурда чындыгында каналдын жээги түздөлүп, алдын ала төгүлгөн таштар кандайдыр бир курулуш башталаарынан кабар берип турат. Көрүп турасыңар, мына азыр жер даярдалган. Бул жер боюнча биз алдын ала иликтөө иштери боюнча булар уже тиешелүү кагаздарды алып алган, жерге ээлик кыла турган кагаздарын алып алган. Бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, бул жерде уже бир алдын ала иштери жүргүзүлүп, участкалар даярдалып турат да өзүңөр. Суу кодекси боюнча дарыялардын, көлдөрдүн, каналдардын жээгинде кандайдыр бир курулуш боло турган болсо, жээктен 50 метрден 70 метрге чейин алыстыкта болушу шарт. Анткени суу коргоочу тилке деп аталган жээктеги 50 метр аралык дал ошол каналга же дарыяга тиешелүү. Махатма Ганди көчөсүндөгү Улуу Кыргызстан кафеси болсо Чоң Чүй каналынан 10 метр гана алыстыкта жайгашкан. Кафенин кожоюну жок болгондугуна байланыштуу качан кимдер тарабынан кайсы мыйзамдын негизинде курулганы тууралуу маалымат ала алган жокпуз. Бирок экотехникалык инспекциянын кызматкерлери аталган кафе турган турушу менен мыйзамсыз экендигин тастыктап беришти. Азыр биз турган жер бул Махатма Ганди көчөсү, Чоң Чүй каналы кесилишкен жери. Өзүңөр көрүп тургандай бул Чоң Чүй каналынын жээгинде да кафелер түшүп кеткен. Ошо кафелер дагы ошо биздин мыйзамдарга ылайык суу коргоо зонасы жана суу коргоочу тилкелерине дал келбейт. Ошол нормалар бузулган. Ушул эле жердин каршысында турган Алмаз кафесинин жайкы отургучтары так эле суунун үстүнөн орун алган. Эс алып тамактанып отурган адамга жайкысын салкын болуп, жакшы шарт түзүлүптүр десек да болот. Деген менен рейд жүргүзгөндөрдүн баамында мындай абал суу кодекси боюнча мыйзамдарга дал келбейт. Мавреки токтом. Кафенин кожоюну Абибулла Абдугапаров мындай пикирге такыр кошулбайт. Анын айтымында тамактануучу жайдыр иштетүүдөн мурда бардык документтерди тактап чыккан. Анан дагы учурда чекесинен желип жаткан суу жээгин бекемдеп, бак тарактын түрүн тигип, мыйзамдуу иш алып барып жатам дейт. Проект кафеники бар, жер отвод болгон, госприемка болгон, АПЗсы бар, салкын жер экен, элге жакшы летний навес уюштурсак болот деп мэрияга кайрылдым. Мэрия айтты, биздин жер эмес, суунун жээги 12 метрби, 22 метрби минуп аткозуга суу чарбасына деди. Суу чарбасына бардык да, кат бердик. Алар уруксат беришти. Чындыгында суу жээгинде иштеп жаткан ишкерлердин актанганынын деле жөнү бар. Анткени бир канча жыл мурда аларга деле тиешелүү мамлекеттик мекемелер кандайдыр бир жол менен уруксат кагаздарын берип койгон. Эми 2015-жылы гана түзүлгөн экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясы ар бир мыйзамсыз курулган объектиге кайсы документ кимдер тарабынан берилгендиги тууралуу аныктап чыгып, укук коргоо органдарына өткөрүп берет. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.